Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич? Болуп жаткан теледебаттарда бир канча президенттикке талапкерлер элдин кыжырына тийип, сиздин дарегиңизге провокациялуу суроолорду берип, коомчулукту башка нукка бурууга аракет кылууда. 30 жылдан берки системада иштеп, бирок бир да элге пайда алып келбеген башка талапкерлерге сиздин жооп берүүңүздү суранабыз. Мен мурунку теледебатка катышкан жокмун. Эмне себеп дегенде, теледебат эмес эле ушак дебат болуп кетти. Көрдүңүздөр, акыйнеге айтыш болуп атат. Эгерде теледебаттар программаларын көрсөтүп, ар бири, мына менин программам, ушуну момундай жол менен аткарамын, мына менин жол картам, мына мен момундай реформаларды жасайм деп, ушул өзүнүн программасы менен жарыш болсо, барсак болот эле теледебатка. Анан ошо теледебатка барып алып 3 саат акыйнеге айтышып алар менен ушак териштирип, жалган жалааларды териштирип отурганча ар бир районду кыдырып, ошол убактымды бир айылдарга жумшап, райондо эмне проблема бар, айылда эмне проблема бар, эртең президенттик шайлоодон кудай буйруп өтүп калсам, ошолорду оперативдүү түрдө чечкенге деп ар бир район боюнча өзүнчө папка чогултуп жүрөм. Ошол пайдабы же мен теледебатка барып ушак айтышып отурганым пайдабы силерге? Мына баарыбызга ошол андан көрөкчү эл кыдырган пайда, элге жакын болгон пайда. Программалары мисалы сиздерге мына мен колуман келишинче газеталар аркылуу, китепчелер аркылуу таратып бердим программаларды. Барбы окуганыңыздарга жетип атабы? Мына жетип атат. Алар айтып атат мынакей. Бир программалары жок. Же барбы сиздерде жеткиздиби программага? Эң жок дегенде интернет аркылуу же телевидение аркылуу бир окутуп койсо болот го. Макул, акчабыз жок дейт. Акчасы жок болсо бир А4-ге чыгарып туруп, мына деп таратса болобу? Аган көп деле акча кетпейт. Азыр ар бир үйдө компьютер бар, принтер бар, ксерокопиялар бар. Анан эми ошо программасын элге жетише албаган, сындан башка, тилинен башка эчтекеси жоктор менен мен барып ушак айтышып отурганды мени антип заставить этпей эле койсоңуздар деп суранар элем. Мына ошол теледебатка мен сиздерге ушул жерден эле жооп берейин. Арасында жер саткандар жүрөт, эл саткандар жүрөт, алтын уурдагандар жүрөт. Эптеп эле баякы 2 айдын ичинде ушул кандидат болуп, баякы диги кандидаттын удостоверениясын алып алсам, камалбай турамго, дагы бир нерсе болуп кетеби деген шылтоо менен неме алып алгандар бар арасында. Библиотека, жер саткандар бар мисалы. Азыр кандидаттардын аттарын атай албайт экенбиз, анткени бул мыйзам жол бербейт экен. Ошон үчүн өзүңүздөр эле ким экенин билип аласыздар. Библиотека саткан, жер саткан бир кандидат чыгып алып кечө күнү. Мына мен буга чейин интернетти караганга убактым болбой атты эле. Кечө бир сутка ушул самолет учпай Бишкектин аэропортунда отуруп убактым болду. Митингтерин көрдүм, дебаттарын көрдүм, мен жөнүндө жамандап аткандарын көрдүм. Булардын программасы жок экен. Бир эле программасы бар экен, Жапаровду жамандаш деген эле. Анан ошол жигит айтат кандидат. Мен дейт, Кумтөрдү дейт 100% мамлекетке иштеткенге менин күчүм жетет дейт. Ой досум, 2012 жылы мен Кумтөрдү алып чыгып чырылдап мамлекетке алып коелу, мына жылына 1 миллиард доллардын алтыны чыгып кетип атат дегенде каршы бердиң эле го. Каршы бербедиң белең ошогон. Чыгып алып микрофондон окуй эле окуй, мен заа басылып кетиптир, против деп эсептеп койгула деп спикерге айтып отурганым мына көрдүңөр го баарыңар эле интернетте жүрөт мынакей. Анан эми 8 жылдан кийин келип алып мен Кумтөрдү алып берет элем дейт. Анан Кумтөр боюнча мени жамандап атышат тигиндей мындай деп. Кумтөр боюнча маселе бүтө элек туугандар. Кайрылып келебиз ал маселеге. Мен 10 эле күн иштедим, 10 эле күн. 12 эле күн иштетти. Калган күндөр иштетпеди го. 3 жолу премьер кылып кайрадан шайлашты улам. Анан 10 күндүн ичинде ал дүйнөлүк компания бул. Бир кара суунун ортосунда турган бир дөң эмес ал Кумтөр. Ошон үчүн ал темада бир 3 ай 4 айдан кийин анан өзлөрү эле уят болот алган. Мен көп нерсе айта албайм ал боюнча, анан кийин билесиздер. Дагы бир эми мунун атын айта берсек болот, бул кандидат эмес экен. Кечө күнү ушу түз эфирге чыгып алып айтып атат, Жеңиш Молдахматов деген биздин жигитибиз бар. Замандаш партиясынын лидери эле, шайлоого катышкан Замандаш менен. Кудайдын жок калпын айтып, элдин баарын тескери бурганга аракет кылып атат. Ат башыга логистикалык центр салынып баштады, мына чечим чыкты деп. Эл каршы чыккан жерге эч качан салынбайт. Ал жөнүндө сөз да жок.
Иш да башталган жок. Башталбайт дагы. Булар баягы эптеп 3 күн калганда, 5 күн калганда элди буруп кетиш, тескери буруп кетиштин жолун айтып атат. Жетим тоо боюнча айтып атат. Жетим тоону эртең эле барып ача коелу деп аткан эч ким жок. Мен жөн гана өзүмдүн пикиримди, оюмду айттым. Мына жетим тоо менен дагы иштетип, аны завод салып ошол жерге сырьёсун сатсак да кутулса, сырткы карыздардан кутулат экенбиз деген оюмду айттым. Эгер көпчүлүк эл каршы болсо, аны да ачпайбыз. Башка жолдорун издейбиз. Мен премьер-министр болуп шайланган күнүнүн эртеси күнү мен чогултуп алып туруп, экономисттерди, финансисттерди чогултуп алып туруп кеңешкенбиз баарыбыз. Кантип тез арада 2 жыл 3 жылдын ичинде сырткы карызды жаап, экономикалык кризистин сазынан чыгып кетебиз деген маселе коюлган. Мына ошондо кеңешип ошол маселелерди инвестор менен же ошол жетим тоону иштетип, же башка чоң ошо кен байлыктарыбызды өзүбүз иштетип чыксак болот экен. Мындан ары сырттан карыз алып, дагы болчойгон карызга бата бербейли. Андан көрө өзүбүздүн ресурс менен чыгып кетели деген маселе коюлган. Мына мен ошондо ошол пикиримди гана айтканмын. Аны иштетиш үчүн дагы 2 жыл, 3 жыл убакыт керек. Ошон үчүн жетим тоону унутуп эле койгулачы ушул талкуулардан. Башка эч нерсе таппай ушу бир эптеп ошолорду таап атат. Анан айтып атат, Жунус уулу Адыл дейт. Кытайлыктан келген депутат экен дейт. Бул бала мына маалыматты жооп берип айтып коюшум керек. 30 жылдан бери ушу жерде жашайт мына. Гражданын алган, 30 жылдан бери бизнес чөйрөсүндө жүргөн. Ошол айтып аткан ошол Жеңиш Молдакматовдон жанакы ошо библиотека саткыч, мамлекеттин жерин саткыч кандидатка караганда 100 эсе, 1000 эсе пайда алып келген жигит ушул Кыргызстанга. Анан баягы имарат жөнүндө айтып атпайбы, мен Бишкектеги республикалык штабым жөнүндө айтып атат. Ошонун штаб имарат экен, анан Садыр Жапаров аны штаб кылып берди, ага тигиндей мындай. Булар Кытайдын шпиондору экен депчи. Ал имаратты өзүңүздөр билесиздер, 2010 жылы баягы Атажурт партиясынын эмеси штабы болгон. Бул имарат 2007 жылы экөө-үчөөбүз достор салдык эле, 2010 жылы бүткөн. Революция болуп кеткенден кийин кой Атажурт менен партияга катышалы, партиялык шайлоого, парламенттик шайлоого деп, анан ошону республикалык штаб кылганбыз. Анан баягы 7 апрелчилер келип, билесиздер, маңдайындагы тетиндей плакатты сыйрып алып, өрттөп ушундай болгон. Ошол 2010дон бери, мен оппозицияда жүргөндөн бери бир күн иштетпей койгон. Эч бир арендага да берилбей, иштебей турган мынакей. Каралбай калганда ошо мындай 10 жылдан бери. Анан мен кечө күнү ошо түрмөдөн чыккандан кийин алып келип, баягылардын баарын майда чүйдө актап сырдап дегендей анан кайра штаб кылып койдук. Анын эч кандай тиешеси жок. Анан айтып атпайбы? Элдин алдында чыгып ант берсин, анан Куран кармап айтсын, Кытайлардын дойласы жок деги жетим тоодо деп. Мына азыр силердин алдыңарда ант бергенге даярмын. Анан Кытайлар иштетет экен аны муну деп. Иштеп калса, кокус иштеп калса, дүлөй болбосоң да, сокур болсоң да көрүп турасың да ошол жерде ким иштеп атканын. Бүт нарындын эл иштейт, өзүбүздүн кишилер иштейт, кокус иштетип, завод салып иштетип калсак. Эми бул жөн гана план азырынча. Анан айтат, ал нарын суусуна зыянын тийгизет, булгайт дейт. Жетим тоого сианит колдонулбайт, химикат колдонулбайт эч кандай. Мына Кумтөрдөн 20 жылдан бери ошо нарын суусуна сианит агып кирип, мына нарын суусу аркылуу өтүп атат. Ошо 20 жылдан бери биздин элибиз ошол уу сууну ичип атат. Ушул Жеңиш Молдакматов иниме айтат элем ошону. Талкан сугунуп отурдуңбу 20 жылдан бери карай? Сенин атаң, энең, бир тууганың ичип атат ошол сууну мына. 2012 жылы кырылып, мени камаган кезде дагы мен сайрап айтканмын. Айланайын, нарын эли уу ичип отурат. Балдар өлүп атат. Ичинен инвалид балдар төрөлүп атат бизден. Ошону карагыла деп мына 8 жылдан бери какшап келдимби мен? Ошондо чыгып эң болбогондо, менин бир туугандарым, ата-энем, бала чакам ушул суу ичип атыптыр деп айтып койсоң ыраазы болот эле го элдагы кишине. 10 күн, 12 күн иштедим да, ушу 32 күндүн 12 күнүн толук кандуу иштедим. Анан эми мени баягы бир 10 жыл иштегендей отчет сурап атышат да булар. 10 жыл иштегендей отчет сурап атат. Каныбек Капашевич чыгып айтып атат, Бишкекти түтүн бастырып ийди дейт, түтүн басып кетти дейт. Мен 10 күндүр ичинде түтүн бастырып ийиптирмин да Бишкекти. Видео таратып атышат мына WhatsApp'тардан. Мен көчө ал видеосун да көрдүм. Жакамды кармадым. Кудай, ушуларга бир ыйман бере көр депчи. Кудайдын жок калпын айтып. Бакиевтер дейт, мына Максим келип кетиптир деген сөздү таратып атышат. Айланайын, аэропортто самолет конгондон баштап кирип чыкканга чейин бүт камералар турат.
Максимдин атасынын башы бар биякта? Жок, келген жок. Кичине мындай калптарды таратканда дагы Кудайды карап тараткыла да, урматтуу эл журт, мен сиздерден суранамын. Акыркы 3 күн калды мына. Адамдын оюна келбеген калп ушактарды таратып, ошол азыр эми интернеттин заманы да, Кыргызстанга бир күндө тарап кетет. Кандай информация чыкпасын тарап кетет да маалымат. Ошондойлорго ишенбеңиздер мына. Анан баякы Абдил Сегизбаевди айтып атпайбы чыгып алып, мына Садыр Жапаров деген момундай кылмыштары бар, анан 7 суроом бар, 9 суроом бар депчи. Анан мына Жаныш Бакиевдин тоюнда жүргөн деген бир сүрөттү көргөзүп атат. Ал той 2008 бекен, 2009 бекен болгон. Мен комиссар элем, жетекчилердин баарын чакырган. Парламенттин баарын чакырган. 90 депутат барып отурган, башка урук туугандары барган, 1000ге жакын киши отурган ошол жерде залда. Адахан Кимсанбаевич алып барып туруп тебетей кийгизип, чепкен жаап, камчы берип, мен ушул камчы менен башка чап укпагандарды деген. Ошол эле той жөн эле. Эми чакырган жерден калба, өзүң басып барба дейт. Эми жетекчилер чакырып атса барасың да. Ошон үчүн ошондой ушактарга алданып кетмеңиздер. Биздин эл эми бар эмес, аз сандуусу ооп кетет. Ушинтип айтып атпайбы деп ишенип алат. Абдил Сегизбаевди мисалы мени камаганда 2017 жылы, билесиздер. Эчтеке таппай алып келип туруп, анан Каптагайыпты заложник кылып алды. Мындан 4 жыл мурун деп 2013 жылдагы ишти чаптап анан камаган. Каптагайып келип сайрап турду, ай мунун эч катыштыгы жок. Баарыбыз көлдүкпүз, мен 4 жылдан бери 400 күбөнү сурадык. Эч кандай тиешеси жок, менин атыма чаптабай чыгаргыла деди мына. Верховный сотко чейин келип жүрдү мына байкуш. Ошондо да чыгарбады. Эгерде менин кылмыштарым болсо, Абдил Сегизбаев сураган 8-9 кылмышым болсо, ошондо эмне үчүн чыгарбайт анда? Ошону менен жаппайбы ана? Мына могу кылмыштары бар эле мунун депчи. Ошон үчүн мындай логически ойлонуп көрүңүздөр өзүңүздөр, кандай неме максат менен жамандап атышкандыгын.